Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда бүгүнкү күнгө карата Кыргызстан боюнча эпидемиологиялык кырдаал боюнча брифингти баштайбыз. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингти ТүЗОдон, ЛТР, КТРК 624, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-То 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 16 май 2020 жылга карата статистикалык маалымат бир сутка ичинде жалпысынан 38 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 31, Жалал Абад областынан 5, Нарын областынан 2 бейтап лабораториялык анализдердин жыйынтыктары терс болуп, булар айыгып үйлөрүнө кайтты. Ошентип жалпы республика боюнча бүгүн айыгып чыгып кеткен бейтаптардын саны 783 болду. Ошол эле учурда өткөн суткада 16 майга карата республика боюнча 3334 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлдү. Бул ушул контакта болгон жана күмөн болуп турган учурлардын баарын текшерүүгө алынган адамдардын лабораториялык изилдөөлөрдүн саны болду. Ошол 3334 лабораториялык изилдөөлөрдүн ичинен өткөн суткада ошо 6 ковид менен жугузуп алган адамдарды таап чыгып, бүгүнкү күндө ошо каттоого алынды. Бишкек шаарында 3 учур болду, Ош шаарында 1, Ош областында 1 учур жана Баткен областынан 1 учур катталып учетко алынды. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын саны жалпы 1117 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 153, Ош областында 183, Ош шаарында 119, Чүй областында 98 жана Солилецк шаарынан келген мекендештерибиздин арасынан 58 чыккан. Бишкек шаарында 305, Баткен областында 25, Нарын областында 160 жана Өскөл областында 13 учуруна жетти. Бүгүнкү күндө ушул жалпы лабораториялык тастыкталгандарды ичинен ушу чоң жумуш жүргүзүлүп атканы өзүңүздөргө маалым. Болгон бүгүнкү күндө контактлардын баары такталып, учетко алынып, алардын арасында жанакындай эпидемиологиялык байланыштардын баарын тыгыз иликтөө иштери жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул катталган оорулардын, жугузуп алгандардын баары тең ошол учетко түшүп, обсервациядан өтүп, үй карантиндерине үй шартында кармалып, ошол жерде тыкыр медициналык жанакындай байкоого алынып, ошо чоң жумуштун артынан мына бүгүнкү күндө 1117 адамды таап, баары тең ошо оорукана шарттарына алып келинип деген дарыланып, мына сакайып кеткендери 783-кө жетип атат. Бул жерде бардык учурдагы источниктердин баары табылып, бүгүнкү күндөн мына морекиндей эпидемиялык абалды ошо колдон чыгарбай бүгүнкү күнү ишти жүргүзүп келатабыз. Эпидемиологиялык иликтөөлөр өтө тыкыр жүрүп атат. Бул жерде COVID-19 учурлары көбөйүп кеткен областтарга ушу республикадан дагы атайын даярдалган адистерди эпидемиологдордун баарын жерлерге жиберип,
ушул эпидемиологиялык иликтөөлөрдүн сапатындагы толук кандуу иш алып баруусундагы мына бүгүнкү күнү колго алып камсыз кылып аткан учурубуз. Медициналык мекемелердин адистеринин арасында коронавирус бүгүнкү күнү чыккан жок. Алардын 248-ден 200 медициналык кызматкер аман эсен айыгып, үйлөрүнө чыгып, бүгүнкү күнү штатный режимде жумуштарына келип, ишке чыгып аткан учуру. Ооруканага жаткырылгандардын абалы бүгүнкү күнү стационарда 320 бейтап бар. Оор абалда турганы 6 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 4 туруп атат. Орточо оор абалда 66, канааттандыралык кабылында тургандары 248. Каза болгондор 14 боюнча туруп атат. Бүгүнкү күндө 5228 адамды биз медициналык көзөмөлдө кармап атабыз. Үй карантинде да болуп атат. Лабораториялык тастыктоолор уланып атат. Бүгүнкү күндө мына 5228 адамды биз көзөмөлдө кармап туруп атабыз. Ошол эле учурда чет жактардан келип аткан мекендештерибиз да бар. Бул мурда да айтылып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо обсервацияга жаткызып, аларды дагы аябай тыкан текшерип, лаборатория жактан тастыктоодон жүргүзүп коюп, анан жалпы элге кошобуз. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2146-ны түзүп атат. Мына бүгүнкү күндө ошо эпидемиологиялык абалга тийиштүү болгон бир маселебиз бар. Бүгүнкү күндө деген приоритеттүү жанагы бизден өтө мындай кооптонуу менен көзөмөлгө алган бир нече жанакындай топторубуз бар. Бунун ичинде ошол алыстан оор жүк машинаны айдап келип аткан айдоочулар өзүнчө бир топту түзүп, биз буга аябай тыкыр көзөмөл жүргүзүп аткан учурубуз. Анткени биздин чек арадан өтүп аткан учурда ошол жерден жанакындай бүт тесттердин баарын алып, ошол жерден текшерип, атайын транспорт министрлигинин адистеринен жанакындай сопровождение менен барчу жерине чейин барып көзөмөлдө болуп, текшерүүдөн өтүп атат. Мына бүгүнкү күнү ушул 6 учурдун 3-өө ушул алыстан келген жүк ташып келаткан ушу водительдердин арасынан, айдоочулардын арасынан ушу ковид учурлары табылып атат. Дагы бирөөсү бул Казакстандын жараны болгон. Биздин республикага кирип жүктү түшүрүп эле пиломатериал алып келген экен. Ошентсе дагы келатканда да булардан ПЦР алып туруп текшерүүгө алганбыз. Жүгүн түшүрүп туруп кайра Казакстанга кирип кетти. Ошол эле учурда жанакындай анализди деген положительный чыгып калып туруп, биз коңшу Кордой районунун кызматкерлерине маалыматын берип, бул айдоочуга тийиштүү жанакындай медициналык чараларды көрүп, дарылоого ала турган болушту. Мындан тышкары калган бул жердеги 3-өөсү болсо мурдагы ковид менен тастыкталган учурлар менен тыгыз байланышта болгондордун арасынан ушу 3-өөнү таптык. Мына бүгүнкү күндө мына 6 учурун ушундай учетко алганбыз. Экинчи дагы бир кооптуу группабыз болуп аткан немеси ошол четтен келип аткан мекендештерибиз болуп атат. Мына 2000ден ашык келет деп айтылды эле. Ошолордун баарын обсервацияга жаткызып, толук медициналык көзөмөлдөн өткөзүп, лабораториялык жол менен дагы текшерип туруп, анан толугу менен үй карантиндерине жанакындай бекитип алган алгоритмге ылайык үй карантинге отургузуп, ошол жерден дагы 14 күндү ошол жерден булар текшерүүдө болот. Кийин лабораториялык жол менен дагы 13-14 күн өткөндөн кийин текшерип туруп, анан карантинди токтотуп, жалпы элге чыгарабыз. Кийин дагы бир маселебиз бар. Өтө катуу көңүл буруп аткан приоритеттүү группабызда бул медицина кызматкерлери болуп келатат. Анткени деген ошол ооруп калган адамдар же болбосо бир күмөндүү шарттарда ушу медициналык мекемелерге келип, ошол жерде жанакындай вирустун нагрузкасы да көбөйөт, контакттар да болуп,
биздин мына медицина кызматкерлерибиз дагы ошол жугузуп алганга дуушар болуп турган. Биз дагы ошо медицина кызматкерлерине аябай бүгүнкү күнү көңүл буруп тыкыр байкоодо. Буларды дагы жанакындай лабораториялык тестированиянын баарын өткөзүп, бүгүнкү күнү бул өзүнчө бир топту кармап келатабыз. Кийинкиси ошол күч органдардын дагы арасында, кызматкерлердин арасында дагы ушу байкалып туруп калды. Бул дагы өзүнчө көзөмөлгө алып, эпидемиологиялык иликтөөлөрдү тыкан жүргүзүп, ошол жерде дагы жанакындай кеңирлетилген эпидемияга каршы иш-чараларды бүгүнкү күнү уюштуруп атабыз. Уважаемые соотечественники, разрешите остановиться на некоторых статистических данных на 16 мая 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 38 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых в Бишкеке выписано 31, в Джалабадской области 5 и в Нарынской области 2 пациента. При выписке результаты анализов отрицательные, и всего за время выписано с выздоровлением по стране 783 пациента. В то же время на 16 мая 2020 года по республике проведено 3334 лабораторных тестирования. Эти исследования проводятся среди контактных, на пунктах пропуска и во всех подозрительных случаях. И из этого количества лабораторных исследований, 3334, за прошлые сутки выявлено 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. С каждым этапом мы стараемся увеличить количество тестируемых лиц, охватываем все больше контактных, поиск постоянно идет. Соответственно, вот мы на сегодня среди этих обследованных нашли 6 подтвержденных случаев. В Бишкеке 3, в городе Ош 1 случай, в Ошской области 1 и в Баткенской области 1 случай. Из этих 6 случаев 3 это водители большегрузных автомобилей, которые пересекали границы нескольких государств. И, соответственно, на пункте пропуска были взяты лабораторные анализы, тесты, и среди большого количества этой группы риска мы нашли сегодня 3 водителей. Один из них гражданин Казахстана, он заехал, выгрузился, но на пункте пропуска были взяты анализы, и когда он уже выехал, результаты мы сообщили в соседний район, в Кардайский центр Госсанэпиднадзора, для того, чтобы они приняли меры по лечению данного водителя. Остальные случаи – это лица, выявленные по ходу расследования, по ходу исследования, проводимых среди контактных лиц. Среди медиков не зарегистрировано. На сегодня 200 медицинских работников выписаны уже из 248 случаев заражения, и они уже вернулись в штатный режим, находятся дома и выходят на работу. На сегодня в стационарах у нас находится 320 пациентов, средней тяжести 6, в реанимации находится 4 пациентов, в средней тяжести 66, в удовлетворительном состоянии 248, умерло 14. Под наблюдением находится 5228 человек, которые считаются контактными с подтвержденными случаями. Поиск контактировавших лиц он продолжается, уточняются границы, и работа в этом направлении продолжается. На обсервации по Кыргызстану находится на сегодня 2146 человек. Мы уже информировали, что последнюю неделю у нас будут чартерные рейсы. К нам приезжают наши соотечественники в силу разных обстоятельств, которые находились за границей. И сегодня
Вот, при содействии нашего правительства, Министерства иностранных дел, эти граждане получили возможность вернуться к нам в страну, но за ними будет установлено все обсервационные мероприятия. Мы их помещаем в обсерваторы, проводим лабораторное тестирование, проводятся медицинские осмотры, устанавливается меднаблюдение, анкетируем, собираем все эпиданамнезы. И по результатам лабораторного тестирования мы будем их переводить на домашний карантин, где они будут находиться тоже 14 дней. И после повторных лабораторных тестов мы можем их освободить из-под домашнего карантина, и они вернутся в обычный штатный режим. Вот. На сегодня вот такая статистическая у нас информация. Спасибо, Нурболат Ильюшевич. Давайте теперь перейдем к вопросам. И первый вопрос. Сколько на сегодня зараженных лиц, источник заражения которых не удалось установить? Ранее сообщалось, что таких 50 человек. У скольки все же удалось выяснить, где они заразились и где это произошло? На сегодня эпидемиологическое расследование проводится очень тщательно. Практически во всех случаях мы установили и источники инфекции, установлены факторы риска, факторы передачи. И на сегодня проводится очень большая по установлению и контактных лиц. Все практически они обследованы и обследуются. Свидетельством того, этой большой работы, мы находим все случаи практически заражения среди контактных лиц. И свидетельством того еще может послужить, что вот у нас есть и результаты положительных тестов уже на втором тестировании, то есть когда проходит 10-12 дней, при повторных исследованиях мы также находим те единицы с положительными результатами и сразу забираем их на лечение. То есть уровень установленного контроля достаточно высокий, и на сегодня поэтому процесс находится на сегодня в управляемом таком положении. Спасибо. Акыркы күндөрү чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын бир топ жараны мекенине кайтып келди. Алардын арасында дагы орну жуктуруп алгандар барбы? Маселен, кечээ эле Түркиядан 330 кыргызстандык учуп келди. Бул маалыматты берип эле келатабыз. Мына чет жактан келип кандайдыр бир шарт менен оор шарттарга да түшүп калгандары бар. Чек арада туруп топтолуп ошол жерде бир топ убакытта болуп калган учурларына кездештирип атат. 2 жума, 3 жума күтүп аткандарын мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Келгендер ушу айтып келип атат. Мына ошол шартта дагы ошо жугузуп алуу, ушу COVID-19 жугузуп ооруп калуу баягы тобокелчилиги аябай бийик. Мына келип аткандардан мына эң эле орчун ушу Солилестен келгенде ошол 541 ичинен деген ушу 58 ковид жугузуп алгандыгын биз тастыктап бүгүнкү күнү буларды ооруканага алып келип дарылап аткан учурубуз. Мындан тышкары мына Дубайдан келгендердин арасында дагы болуп калып атат. Ошо келгендерден тияктан ооруп айыгып чыгып келгендер да бар. Бул боюнча да маалыматтарды биз тийиштүү жанакындай органдардан алып ошол көзөмөлдү бек уюштурууга аракет кылабыз. Чет жактан мына келгендердин баарын мен айтып кеттим. Ошо жетиштүү санда ошо койкалар даярдалып, обсерватордордун баары даяр. Ал жердин баарын дезинфекция шартын, жана бөлүп жаткыруу шарттарын, гигиеналык шарттарын ошол жерде толугу менен камсыз кылганга аракет кылып, бүгүнкү күнү ошол толук обсервация шарттарын дагы түзүп берип, ошол жерде ошо тобокелчиликтерди алып таштап, тийиштүү медициналык көзөмөлдү уюштуруп алууга деген биздин аракетибиз чоң. Бүгүнкү күндө бул маселе толугу менен контролдо туруп атат. Ошо чет жактан кайрадан киргизип алуу коркунучун толук мындай бөгөттөп ушу бүгүнкү күнү жолун тосуп турабыз.
Рахмат. И последний вопрос. Правда ли, что в сегодняшней статистике среди зараженных есть сотрудники СИЗО-1 и колонии 27? Сколько контактных выявлено среди сотрудников и лиц, находящихся в этих учреждениях? На сегодня касательно сотрудника СИЗО-1, это достаточно уже практически больше 10 дней это прошло. За контактами было установлено медицинское наблюдение. Заноса инфекции на территорию СИЗО не происходило, потому что сотрудник СИЗО это был работник более офисный. В семье больных не наблюдается, среди контактировавших коллег по работе тоже пока на сегодня случаев заражения не выявлено. За всеми случаями, я уже еще раз повторюсь, очень тщательное наблюдение, и среди них, среди контактных проводятся широкие лабораторные мероприятия. В частности, используя потенциал и лаборатории Банецкого, тоже мы проводим массовый скрининг и среди сотрудников силовых структур, так же, как и скрининг среди медицинских работников города Бишкек. На сегодня все случаи расследуются, и эта ситуация находится сегодня под контролем. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурболот Төлешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лату-24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Усенбаев Нурболот Төлешевич маалымат берип өттү. Брифингти ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Лото-24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.